көрсөткөндөй, биздин 7-чи чакырылыш мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу өзүн өзү таркатууга барган, тарыхта кала турган парламент болуп калат деп мен ишенем. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 140 беренесин жетекчиликке алып, урматтуу депутаттар, 7-чи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин өзүн өзү таркатуусу боюнча урматтуу депутаттар сунушту киргиздик. Демилгечи топтор 32 депутат, урматтуу депутаттар, аталган демилгени сиздер колдоп бересиздер деп ишенебиз. Себеби дегенде жогоруда айтылгандай, мамлекетибиздеги туруктуулукту, стабилдүүлүктү кармоо максатында жана алдын алуу максатында урматтуу депутаттар аталган сунушту колдоп берсеңиздер. Себеби дегенде биз ушул жеке кызыкчылыгыбыздан дагы мамлекетибиздеги туруктуулукту камсыз кылуу максатында туура болот жана туура чечим болот деп биз ишенебиз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор. Элмирза Ракиевичте сөз. Рахмат, Чолпан Алыевна. Ушунча келип отуруп, аны сурабай койсом дагы куят деп эмне келди деп атса керек бардыгы бул комитетке. Мен сыйлайм ар бир депутаттын оюн, сунушун. Анан кийин сиз эки негизди айттыңыз да, баягы 9-июнда кол койгон жаңы эреже менен өтө турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоосу, анын кандай тиешеси бар буга ошо? Эми мен аны айтып атам, себеби дегенде ал системаны биз кабыл алдык, Элмирза Ракиевич. Жана ошол системага АТРдин дагы административдик территориалдык реформа жүрдү. Мен ойлоймун, ал системаны биз иштетишибиз керек. Анын азыркы биздин өзүбүздү таркатууга тиешеси барбы? Эми кайсылыр бир деңгээлде тиешеси бар, Элмирза Ракиевич. Анын тиешеси жок, анын тиешеси бар деп туруп айтып атпайсызбы? Мейли, экинчиси тиешеси бар да айтылат. 20 айттыңыз январь айында шайлоо. 26 жылы. 27 жылы. Президент шайлоону айтып атасыздар. 27 жыл январь айы. Бирок мен айттым го, мен ар бир депутаттын оюн бардыгын сыйлайм. Мен деле Самаровскага кошулам. Мен оюмда жок, мындан ары барганга мен ыраазымын. Депутат болдум. Өзүм шайлоочулардын алдында бардык наказдарды аткардым. Өзүм көрдүм бул мыйзам чыгаруучу демилге, мыйзам чыгаруучу жумуш, ошол учурда мыйзамды контролдоду дегенин менде жок эле, тажрыйбамда ошону көрдүм. Мен барбайм, мен сиздин сунушуңузду колдойм, бирок ошол учурда бир негиздөөңүздү угуп берейин дедим да, эч болбогондо тиги 32-нин фамилиясын окуп кое аласызбы? Маселе жок, окуп берем. Эмне дегенде, Чолпон Алыевна, мен ойлойм да, мындай нерсени бир кененирээк 32 депутат болбосо да 30 депутаттын катышуусундан да чоңураак өткөрүп койсок болот эле да. Мен азыр сырттан угуп алып келип калдым, мындай көрөйүнчү. Эсептейм, мен да депутатмын, мен да таркап кетип атпаймынбы? Мен алдын ала айтып коем, мен колдойм. Улам берди. Элмирза Ракиевич, биз эми комитетте карап, азыр жыйынга чыгап беребиз. Ошол жерде депутаттар колдосо колдойт, колдобосо жок. Жок, колдойт, депутаттар колдошу керек деп ойлойм. Мен мындай да, мындай бир кененирээк талкуу кылып, кененирээк отуруп, талкуулап, андан кийин жогорку кеңешке алып чыксак жакшы болмок. Улам Бердибаев, окуп койсоңуз фамилияларын. Не дегенде бүдөмдүк сөздөр көп. Окуганга даярмын. Анан алар кызыктар болбой, буяка келбей коюшканбы? Мен ойлойм, сиздин жаныңызда бүгүн нерден бир үчөөлө бар го, демилгечилер. Жок, демилгечилер мына тегереги менен катарыңызда бардыгы демилгечилер отурат. Комитет демилгечиби? Жок, мен эми ушул жердеги демилгечилердин эл үчүн угуп коелу. Макул, урматтуу депутаттар, Элмирза Ракиевич аталган суроосуна жооп берүү максатында Азыгалиев, Сыдыгалиев, Маматалиев, Садырбаева, Сулайманов, Кундузбек Кошалиевич, Исраилов, Масабиров, Примов, Турсунбаев, Төлөнов, Козуев, Калпаев, Аджибаев, Кенжебаев, Жунушалиева, Алимжанова, Зулпуев, Лурова, Султанбекова, Төлөбаев, Рыспаев, Самаков, Акаев, Жакышев, Өмүрзаков, Нышанов, Молдобекова, Мураталиев, Эгембердиев, Таштанбеков, Тыналиев, Малиев. Жалпы 32 депутат. Рахмат. Анан баягы негиздөөгө да ар бир мыйзамды негиздейсиз го, сиз тажрыйбалуу кишисиз. Бир негиздеген мыйзамы эми ал негиз болбой калды деп кое берели. Негиздөөгө бир аз менин оюмда кошуп кетсе болобу, мына биз бир аз эскирдик, же болбосо
Балким, мен өзім айтайын, эмнеге барбайм дегенімчи, мен жашым дагы уже жетип калды. Балким биздин уже ой жүгүртүү, мамлекетти башкаруу же мыйзам чыгаруу деген оюбуз бир аз эскирип калгандыр да. Ошон үчүн жаңыланып келишсин, жаңы адамдар келишсин, сөзсүз биздин курамдан дагы келишсин. Бирок баягы иштеймин, жаңы көз караш менен иштеймин дегендер келеби деген негиздөөнү мындай бир эки сөз менен кошуп койсоңуз, эртеңки жыйында дагы жеңилирээк болмокпу дейм да. Эске алабыз, Элмир Аракевич. Жок, эмне дегенде, мындай да ар бир нерсени бирөөнү тилдейм десең дагы негиздеп тилдеп койсоң, Элмир Аракевич, жогоруда уруксат берсеңиз, эң негизги өзүңүз бизге ар дайым тар чөйрөдө болобу, кенен чөйрөдө болобу, биздин эң аксакал депутат катары ар дайым бизди мамлекетчил болууга чакырып келесиз. Биз дагы ушул мамлекетибизде ушул уда эки чоң саясий өнөктүк келгенде байланыштуу өзүбүздүн депутаттык мандаттан баш тартып, мамлекетти жогору коюп, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, мамлекетибизде туруктуулукту эске алып, биз ушул кадамга бардык. Рахмат. Мага айткан жакшы сөздөрүңүз үчүн рахмат. Бирок мен дагы каалап кетет элем да, бир аз кененирээк негиздеп койсоңуз. Атак сизге эмне дейм? Сизге мен ийгилик каалайм, себеп дегенде бул сапаттагы керек, чыгып туруп, 32 депутаттын атынан сүйлөп, ушул 90 депутатка сунуш кылам деген могул жерден 90дон бир 5 чыгар, ошо 5-и бири сиз экенсиз. Мен сизге ийгилик каалайм. Рахмат, Элмир Аракевич. Комитетте мындай кененирээк сүйлөп алайын деген эле сөз. Эртең бүрсүгүнү чыгабы, бул качан чыгат? Мен суроо бербейм сизге. Ыраазымын, туура. Менин баягы жүрөгүмдөгү нерсени аткардыңыз да, мен дагы айттым, мен 5 жыл отура берип эмне кылабыз эми? Жумушубуз бүттү, эскирдик, жаңылансын деген ой менен 1 жыл, 2 жылдан мурун айтам, мен депутаттыкка барбайм, ыраазымын деп. Бирок сиздер келгиле. Келиш үчүн жакшыраак эртең чыгып, Саморозовду негиздеп бергиле. Мен баягы 32 силер болсоңор, 33-мүн деп айта албайм, бир 70-80 болуп колдоп берем. Рахмат, Элмир Аракевич. Рахмат, Элмир Аракевич. Сөзүңүзгө рахмат. Кийинки сөз Марлен Абдрахмановичте. Рахмат, Чолпан Алыевна, урматтуу депутаттар. Токтом 2 пункттан болуп калды. Биз бир топ сунуштарды бердик эле, ошонун алкагында айтып кетсем. Эми биз негизи Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ошондой самородок болуп атат. Ошого байланыштуу бир топ биздин мыйзамдарыбыздын түздөн-түз баягы воздействиясы дагы так аныкталбай калган жерлер бар экен. Ошого байланыштуу сунуш кылдык эле, бирок кайра ойлонуп көрүп, бул токтомго эмес, өзүнчө токтом кылып, эң аягында мен баягы башында күн тартибине кирип жатканда ушуну айтып кеттим эле да. Эң аягында ушу жабык эшигинде карап койгон сунушту айтып элем, анткени ал чарбачылык эле маселелер. Биздин статус кандай болот, жана иштеп аткан аппарат кандай болот, алардын жумушу кандай жүрөт, ушул сыяктуу эле чарбачылык маселелер. Анын эң аягында дагы бир токтом киргизгем, ошону өзүнчө жабык эшигинде карап бериңиздерди суранам. Рахмат. Жарайт, урматтуу депутаттар, суроолор? Даслан Арысбекович, сөз жокпу сизде? Анда биздин комитеттин корутуусуна өтө берсем болобу? Рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 140-беренесинин 1-бөлүгүн жетекчилик алып комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышын өзүн-өзү таркатуу жөнүндө депутаттардын сунушун кароо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Ушул чечим маселени кароо датасын аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин координациялык кеңешине жөнөтүлсүн деген депутаттар добуш берип коңуздар. Макул? Каршы? Жок, рахмат.